Биринчиден ушул улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү улуттук программасы жөнүндө токтолуп кетсеңиз, эл арасында анча жакшы түшүнбөгөн суроолор пайда болуп атат да. Бул программанын максаты эмне? Жана программаны ишке ашырууда кандай кадамдар пландалган? Туура, рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк бизге түзүп берип атканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте, улуттук нарк жөнүндө бул кыргыздын маданиятын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын дүйнө таанымы боюнча иштеп жүргөн көпчүлүгү билишет. Бирок ошондой болгондо дагы бир түшүндүрө кете турган болсок, ошол кыргыздардын улуттук наркы дегенде бул жерде нарк деген өтө жогорку, өтө чоң кең түшүнүктү алат. Мунун ичинде каада салт дагы, нарк насил дагы, дүйнө тааным дагы, жүрүм турум адеби дагы кирип кетет да. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан бери 30 жылдан бери өзүнүн бирдиктүү оюн, бирдиктүү идеологиясын издеп жүрөбүз. Жок деп эле түшүнгөнүбүз деле, түшүнбөгөнүбүз деле, билбегенибиздин баардыгыбыздын бул көбүнчө ушундай бир өкүттү айтып келе жатабыз да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы башка жактан кирген саясаттар, жүрүм турумдар, адамдын жана мүнөзүндөгү, кулк мүнөзүндөгү өзгөрүүлөрдүн баардыгы тең коомго аябай терс таасирин берип келе жатат. Аны көрүп атабыз, үй бүлөдөгү чыр чатактар, аял менен эркектин, же болбосо эркектер менен эркектин дегенде коомдогу түшүнүк кээ бир жерлерде коркпой айтсак болот, ыпластагы бир көйгөйлөр, шокумдар, ушундай нерселер көбүрөөк кайталанып атат да. Мына ушул жаатынан алганда жалпы мамлекеттик органдар, жалпы мамлекеттин башында турган жетекчилер, жана ошондой эле жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, мамлекеттик ишмерлердин баардыгы тең ушул бирдиктүү ой табуу боюнча, бирдиктүү бир эреже, бирдиктүү бир тартипке келүү боюнча ушундай иш жүрүп атканда, мына ушундай учурда биз ушул жумушчу топ, же болбосо президент ушундай тапшырма берип, улуттук нарк жөнүндө жарлык кабыл алынган. Жарлыктын негизги максаты бул коомду, нарктуу коомду түзүү. Же болбосо бул кыргыздар 3000 жыл, кыргыз эли 3000 жылдык тарыхы бар эл, улуу эл деп келебиз, бирок бүгүнкү күндө цивилизациянын, өнүккөн цивилизацияга чыдабай, мына ыдырап бараткандыгыбыз дагы айкын нерсе да. Мына ушул нерседен биз ааламдашуунун шарапатынан, сана ариптешүүнүн шарапатынан өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү жоготпой, ошол менен бирге ааламдашып, башка мамлекеттерден дагы артта калып калбай, экономикалык, саясий жактан дагы бир өзүбүздүн мындай чыңалган күчтүү улут катары калыптанып, күчтүү өлкө катары өзүбүздүн мамлекетибизди, жолубузду улаш үчүн жасалып аткан бул аракет болуп эсептелет да. Мындайча айтканда, ошол жаңы экономикалык модельдерди, бирок өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз менен бирге. Ошол жерде нарктуу үй бүлө, нарктуу жетекчи, нарктуу кызматкер деген түшүнүктөр бар экен да. Бул алардын нарктуулугу кантип аныкталат, же болбосо ким аныктайт? Ушуга да токтолуп кетсеңиз. Ооба, бул жерден мына бүгүнкү күндө көптөгөн күнөөлөрдүн баардыгы ошол мамлекеттик кызматта турган адамдарга дагы кайсы бир учурларда даяр эмес, элди башкарууга даяр эмес турган учурларда, же болбосо баардык тепкичтерди баспай туруп, үстүнөн түшүп келген баягы катары кабыл алынган учурлар көп эмеспи? Ошондуктан нарктуу болуш үчүн мына бүгүнкү күндөгү мыйзамдарды, мыйзамдын тутумдарын, же болбосо бүгүнкү күндөгү цивилизацияга ылайыктуу жана келген гаджеттерди гана, же болбосо бир нече тилди эле билүү жетишсиз экендигин мына далилдеп атат. Нарктуу дегенди сыпаттап, мүнөздөп өтсөңүз, нарктуу жетекчи да, мисал катары, нарктуу жетекчи кандай болуш керек? Нарктуу жетекчи дегенде эң биринчи адеп аклагы. Адеп дегенде тарбиясы, аклак дегенде мүнөзү. Ал жетекчи бир мамлекеттик органды жетектеп атат. Ошол эле учурда анын жетегинде, анын кол астында дегенде миңдеген адамдар иштеп атат. Эгерде ошол жетекчи чындап эле ошол мүнөзү туруктуу болуп, өзү баягы үлгү көрсөтө ала тургандай, өрнөк көрсөтө ала тургандай, үй бүлөсү дагы, бир туугандарына дагы, ата энесине дагы карамдуу боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө башка бир адамдарга нарк жагынан көрсөтө алат. Мен айтып атпаймынбы? Бул нарк деген бул баалуулук. Бул улуттук баалуулук. Агай, бул
бул түшүнүктөрдү балким сизге же болбосо мага окуганда мындай оңой кабылдаганга оңой болушу мүмкүн да. Бирок угармандарга же болбосо көрөрмандарга мындай элестетип берсек дейм да. Мисалы, Нарктуу илгери Союз учурунда партиянын убагында аялы менен ажырашып кете турган болсо же бала чакасын таштап атса партиядан чыгарып салчу эмес беле? Ошол сыяктуу нарктуу болгондо нарктуу жетекчинин нарктуулугу кантип аныкталат? Ошонун бир классификациясы барбы? Балким үй бүлөсү деп атасыз, бала чакасы, тууган уругу деп атасыз. Ошондо соттолбогон болуш керекпи? Же болбосо бардыгы үлгүлүү, жакшы окуган болуш керекпи? Бул ушул жүрүм-турум, нарктуу жүрүм-турумга мындай жөнөкөй мисалдар менен айтып бере аласызбы? Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Туура, эң туура суроо болду. Бул эми биз бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда 67% кыргыз элинен турат деп атабыз да, кыргыз улутунан турат деп атабыз. Ал эми калган бөлүгүнүн баардыгы тең башка этностордон турат да. Мына ошол жетекчи нарктуу болуш үчүн жана сиз айтып аткандай жүрүм-турумунан башка дагы ошол элге таандык болгон, ошол элдин каада салтын, нарк населин, үрп адатын билген адам болуш керек да. Эгерде ошол улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрүн билбей туруп, өзү ошол улуттун баалуулуктарын билбей туруп, ал элди кантип жетектейт, жетекчи болот. Мына ушул мааниде болуп атат да. Бүгүнкү күндө демек бул жерде бир гана кыргыз улутунун эмес, ошол кайсы бир чөлкөмдү башкарып аткан жетекчи болсо, ошол чөлкөмдө канча улуттун өкүлдөрү жашаса, ошолордун баардыгынын каада салт, үрп адаты деп айтып жатасызбы? Туура эле түшүнүп атамбы? Эң туура. Бул жерде ал жалаң эле бир кыргыздар жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде Кыргызстанда азыркы күндө 120 жакын улуттун өкүлү жашап атпайбы? Мисалы, Чүйдү ала турган болсок, же Ош областын ала турган болсок, башка улуттун өкүлдөрү өтө көп да. Анан ошолордун өзгөчөлүктөрүн билбей туруп, улуттук өзгөчөлүктөрүн билбей туруп, айырмачылыктарын билбей туруп, анан кийин кантип ошолорду жетектегенге мүмкүнчүлүк болсун да. Ошон үчүн жана менталитет деген сөз чыгып атпайбы? Ошол нарктуу жетекчи дегенде ушул маселеден алып атабыз. Ал сөзсүз эле тиги биз айтып атпайлы, бүгүнкү күндө 5-6 тилди билип, же болбосо 3 диплом болсо эле жетиштүү. 3 тилди билсе эле жетиштүү. Жок, бул ошол нарктуу жетекчи деген баардык жагынан үлгү көрсөтө турган. Мына ушул нерселерди алсак болот. Ал эми жанагы нарктуу үй бүлө дегенде, бүгүнкү күндө бул салттуу үй бүлөнү айтып атабыз. Атасы бар, апасы бар, бир туугандары баары бар болгон. Ал эми бүгүнкү күндө мындай жашыруун деле болбой калбады. Башка жактан келген маданияттар таң уланып келип атат да. Бир полдуу, же болбосо эркектердин үй бүлө курушу, же болбосо аял затынын бирдиктүү үй бүлө курушу, бул салттуу эмес үй бүлө болуп эсептелет. Мына ушул нарктуу үй бүлөдө, мына ушул бирөөгө зыяны тартпаган, коомго пайда алып келген үй бүлө деп атабыз да. Бүгүнкү күндө биздин ата бабаларыбыз биринчи кантип суранган? Элге берсин, эл ичинде анан мага берсин деп. Биринчи коомду ойлоп, андан кийин анан өзү жөнүндө суранган эмеспи? Мунун баары эле биздин бир кездеги туңгуч президенттин убагынан бери келаткан Манастын 7 осуятына байланыштуу экен да, менин байкашымча. Ошол эле атуулукка Жок, 7 осуят эмес. Мындан 7 осуят эмес. Мында адам атадан 40 кайып деп коет. Мында 7 эмес, 40 осуят бар. Биз ошол жаңылык киргиздик деген жерибиз жок. Бул башка, бул ошол нарк, ошол 7 осуяттагы ошол кыргыздын наркына кирет, улуттук наркка кирет. Осуят бул бир эле элемент болуп эсептелет. Жүрүм-турумду айтып атпайлы? Мисалы, кыргыздарга таандык жүрүм-турумдар бар да, улууга урмат кылуу, кичүүгө ызат кылуу, кыздарга жасаган мамиле, энеге жасаган мамиле деген кыргыздыкы такыр башкача да. Мисалы, башка чет өлкөгө барып туруп орун бошотуп койсоң, сизди туура эмес кабыл алган жагдайлар да бар да. Эмне үчүн мага орун бошотуп атасың? Мен эмне карып калдым, же оорукчан адам деп ойлойсуңбу дейт. Ал эми бизде Асан менен Үсөндүн улуусуна устукан тартылат. Батман менен Зуранын, Апал менен Үпөлдүн мындай улуу өздөрүнүн аты, өздөрүнүн орду бар. Бирөө сөзсүз түрдө эже демесе дагы жол бар да. Кыргыздар эмне дейт? Жаш улуубу же жол улуубу дейт. Жол улук дейт кыргыздар. Ошол кыргыздын улуттук өзгөчөлүк наркы деген мына ушул жерде жатып атат. Анан ушул эле жерде чоң ата, чоң апа институтун калыбына келтирүү деген бар экен. Ушуга токтолуп өтсөңүз. Чоң ата, чоң апа институту, жеңе институту дегендер тилекке каршы көп жерлерде жоголуп кетти да.
бул мына балдарыңарды өзүңөр тарбиялагыла дейт. Алардын баардыгы тең биз мына өзүбүздүн биздин муун балдардын баардыгын тең бала бакчага андан кийин мектепке тапшырып коюп атат дагы. Балдар менен аракет жок, балдар менен байланыш жок. Мына дүйнөлүк психологдор изилдөө жүргүзүп, кыргыздар эң артта тургандыгын далилдешти. Ата bir күндө bir баласына 1,5 минутта көңүл бурат экен, сүйлөшөт экен. 24 сааттын ичинде ал эмне ата эмнеге шылтайт? Ата дайым эле ошол бош эместигине, жумуштан чарчап аткандыгына. 5 бала болсо, 5 баласына 1 минуттан 5 минут эле жумшайт экен да, калганы телевизор көрүп, эс алып ушундай экен. Ал эми ошол эгерде биз улутту сактайбыз десек, элди сактайбыз десек, биз биринчи ошол бизди эртеңки күндө уңубузду улай турган бала чакага тарбия бере тургандай, өрнөк бере тургандай нерселерди кылышыбыз керек эле. Тилекке каршы бул нерселердин баардыгы тең токтоп калды. Бүгүнкү күндө чоң ата, чоң энелер дагы неберелерине тийиштүү деңгээлде көңүл бурбай калды. Же өтө жакшы көрүп койгондон, өтө эркелеткенден, мына бүгүнкү күндө жашыруун эмес, өзүнүн балдары менен башка тилде сүйлөшкөн үй бүлөлөр бар. Чоң ата, чоң энеси орусча билбесе дагы эптеп чулдурап орусча сүйлөп аткан үй бүлөлөрдү жолуктурабыз да. Эми бул жерден тил жөнүндө маселе жөнүндө жок. Бул жерде тарбия жөнүндө маселе болуп атат да. Ал эми тарбия ошол тил аркылуу кетет, маданият аркылуу кетет, салт аркылуу кетет да. Ошон үчүн бул нерседе баланын тарбияланышына чоң аталарды дагы активдүү аралаштырсак деген бир сунуш болуп атат. Бул сунуш. Анан бул албетте сунуш билесиз буга чейин канча деген концепциялар жазылган, канча деген программалар жасалган, канча деген иш чаралар жасалган. Бирок ошолордун баардыгы аткарылдыбы деген маселени мына сиз азыр койгон турасыз да. Ооба, ошого келатабыз. Муну ишке ашыруучу. Бул эми бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес. Мунун баардыгын тең мына бүгүнкү күндө долбоорду коомдук талкууга алып чыгып атабыз. Бул дагы бир жакшы көрүнүш катары бааласак болот. Себеби мына сизге окшогон активист адамдар, журналисттер мына коомго таратып, ай бул мындай экен, бул тигиндей экен деп туруп, таратууга, жайылтууга көмөк көрсөтөт деп ойлойбуз. Себеби биз эгерде коомубузду оңдоп албасак, жаштарыбызды, улуу муунду, орто муунду оңдоп ала турган болбосок, анда биздин келечегибиз өтө кыйын болуп калат. Баягы 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей, 50 жылдан кийин биздин улуттун аты эле калып, заты да жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз эмес, бизден кыйын өнүккөн мамлекеттер дагы өздөрүнүн маданиятын, тилин, мына дүйнөдө эмне болуп атат? Тил үчүн согуш болуп атат. Ал эми биз аз сандуу элбиз, жок болуп бараткан элдердин катарында 17-чи катарда турган элбиз. Ошондуктан биз маданиятыбыз үчүн бир адам эмес, баардыгыбыз тең бир муштумга, бир билекке биригип туруп, чогуу иштерди аткарбасак, бул кийинки муундун алдында жооп бере албай уят болуп кала турган учурубуз келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр эми бул иш-чараларга мамлекеттик органдарды киргиздик, бирок ошол эле учурда көбүнчө бул коомдук кыймылдар, коомдук бирикмелер жардам берет деген бир ойдобуз. Анан жана кайдыгер эмес, биздин жарандарыбыз дагы кошулуп, үн кошуп, муну иш жүзүнө ашырабыз деген бир жакшы бир дымагыбыз турат. Анан жыйынтыктоочу суроом болсун, мамлекеттик гимн жуманын башында жана жуманын аягында угузулат. Мектептерде коңгуроонун ордуна күбөлөр угузулат. Андан сырткары үй бүлөдө, мектепте, бала бакчада смартфондорду, гаджеттерди колдонуунун эрежеси иштелип чыгат дептир да. Ушуга да токтоло кетсеңиз. Мисалы, мага анча деле түшүнүктүү болбой жатат. Үй бүлөдө смартфонду колдонуунун эреже талаптары кандайча ишке ашат же болбосо кантип көзөмөлдөнөт? Бул өнүккөн буга деле өнүккөн мамлекеттердин мисалын алсак болот да. Ошол эле Япониядагы мына ушул окшогон телефондун баарын чыгарган авторлор ошолор да. Бүгүнкү күндө ошол гаджеттердин баарын аларды дагы мына пайдалануунун эрежелери иштелип чыккан. Үйдө бала канча саат колдонуш керек. Мына кечирип коюңуз, бүгүнкү күндө жап-жаш балдар очки тагынып калып атат. Биздин кыргыздын өзүнүн генинде, кыргыздын өзүнүн табиятында бала кезден очки тагынгандар бул чанда эле чыкпаса көпчүлүгү балдар мындай очки тагынбай эле жашынакай эле жүрүшөт да. Мунун баардыгы тең ушул телевизорго окшогон, компьютерге окшогон, телефонго окшогондорду мындай ченемсиз колдонуунун зыяндуулугу көбүрөөк болуп атат да. Ушундан алганда бул мындай колдонмолор эч кандай көрсөтмөлөр, эч кандай бул зыянын алып келбейт.
пайда гана. Бул өзүбүздүн Демек ар бир колдонмолор чыгат, жаныбызга. колдонмолор чыгат. Сунуш иретинде мисалы Сунуш бала иретинде. мынча күнүнө мынча саат телефон кармаш Эң туура. керек деген Эң туура. колдонмолор иштелип чыгат. Ошол бала Ошо ишке ашыруу механизми кызык болуп атканда бул кандайча көзөмөлдөнөт, кандай ишке ашат деп ошондон улам жаралган суроо да. Жанагы ошол колдонмого берип атабыз да, биз ата энелер үчүн өзүнчө беребиз. Мугалимдер үчүн өзүнчө беребиз, анан окуучулар үчүн дагы. Механизм ушул мынакей эреже. Эрежелер эң эле жөнөкөй. Мисалы ар бир мектептин өзүнүн эрежелери бар да, сонун эрежелер. Алтын эреже деп коет, Мектептерде алтын эрежелер болот. Сылык болуш керек, учурашыш керек деген сыяктуучу, мындай сылык мамиледе болуш керек деген сыяктуу, мына ушул механизм эң жөнөкөй. Биз жашоону татаалдантпашыбыз керек. Жанакындай бул татаал сөздөр менен бербей, муну жөнөкөй эле. Телефонду мынчадан мынчага чейин колдонуш керек деген сыяктуу калай нерселерди киргизебиз. Ал жерден аябай акылдуу нерселердин баарын жазуу унун зарылчылыгы деле жок. Албетте бул боюнча Кыргыз билим берүү академиясы бар. Бул боюнча ушул жаатынан иштеген чоң окумуштуулар бар. Ошолордун колдонмолорун, ошолордун эмгектерин, анан ошол эле учурда биз башка бир өлкө мамлекеттердин мисалында да калабыз да. Мисалында. Анан мына ушул программанын негизинде дагы кайра мен жана башында айтып өттүм. Бул жанакындай механизмдерди дана так көрсөтүлөт да. Буйруса, бул нерселерде да жакында өзүнүн продукциясын берет деген бир ишеничте турабыз албетте. Бул программа менен сиз таанышып чыктыңызбы? Бул программанын сизге эмнеси жакты же болбосо эмнеси жаккан жок? Ошого токтолуп кетсеңиз. Мен ойлойм, мамлекет кандайдыр бир мамлекеттин күчү менен, мамлекеттик программа менен улуттук наркты өлкөгө, элге, улуттун бардыгына же болбосо мамлекеттеги жашаган адамдардын бардыгына таңбалаганы бул туура эмес. Себеби биздин мамлекетте ар кандай улуттар жашайт. Ар бир улуттун өзүнүн маданияты бар. Ар бир улуттун өзүнүн тили, традициялары бар. Алардын бардыгын мамлекет аркылуу күч менен жөнгө салуу, таңоолоо, жалпы мен демократиялык көз караштагы саясатчы катарында муну туура эмес деп эсептейм. Себеби ал көп адамдардын, көп башка улуттардын укугун басмырлап, аларга бир топ кыйынчылык жаратып коюу мүмкүнчүлүгү жогору. Тетирисинче, мамлекет биринчи кезекте мамлекеттин ичиндеги эркиндикти, адамдардын эркиндигин, башка улуттардын эркиндигин мыйзамдын чегинде камсыздап бере турган болсо, экинчиси мамлекет, өкмөт мамлекетте экономикалык өнүгүү жарата турган болсо, ар бир улут, ар бир кичинекей топ мамлекеттин ичинде жашаган өздөрү кандай маданиятты, кандай традицияны тандап алат, мен ойлойм, ал өздөрүнүн иши болушу керек. Негизгиси ар бир улут, ар бир адам мамлекеттин ичинде жашап аткан, алар жалпы мамлекеттин мыйзамын бузбаш керек. Эч кандай бири-биринин маданиятына, бири-биринин традициясына үстөмдүк менен киргизүү жана баш ийгизүү бул туура эмес болуп калат. Биз кечээ күнү өкмөттүн өкүлү менен ушул темада сүйлөшсөк, мындай пикир айтылды да, биз экономикалык өсүштүн, жан багуунун айласында, ааламдашуунун шарданында руханий байлыкты четке калтырып турбуз, руханий маданиятыбыз жардыланып кетиптир. Бул программанын негизги өзөгү бул руханий байлыкты, руханий маданиятты калыптандыруу, өнүктүрүү деп айтты да. Сиздин оюңузча, сиз бул пикирге кошуласызбы? Жок, мен бул пикирге кошула албайм. Мен жана айтып кеттим. Биринчи кезекте биз кандай гана өлкөдө, албетте биздин традицияларыбыз биз үчүн маанилүү. Биздин тарыхыбыз, биздин маданиятыбыз албетте маанилүү. Бирок мен мамлекеттик деңгээлде, жана эле айтып кеткендей, мамлекетте бардык улуттарга муну таңоолоо бул туура эмес болуп калат. Экинчиси, жанагы айтып аткандай эле, биз ушул руханий байлыгыбызды, кандайдыр бир традицияларыбызды унутуп турук деген бул жаңылыш көз караш. Кыргызстан, кыргыздар миңдеген жылдар бою өзүнүн тарыхын, маданиятын, традицияларын сактап келген элбиз, ошол бойдон сакталып эле келатат. Кандайдыр бир деңгээл идеология жок деген пикир айтылып атат да. Улуттук идеология барбы сиздин оюңузча бизде азыр? Мен ойлойм, бул мамлекет башкаруудагы өзгөчө авторитардык өлкөлөрдөгү же болбосо акыркы биздин ушул 2 жылдын ичиндеги бийликке келген адамдардын чоң жаңылыштыктарынын бири болуп эсептелет. Мамлекетте жанагы айтып кеткендей эле
традицияны, руханий байлыктарды күч менен таңуулаган туура эмес. Экинчиси, мамлекетке менин көз карашымча эч кандай идеологиянын кереги жок. Менин көз карашымча биздин идеологиябыз бул демократия болушу керек. Эгерде мамлекеттин ичинде демократияны орното турган болсок, анын баалуулуктарын, принциптерин сактай турган болсок, анда биз ошол жол аркылуу биринчи кезекте өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн динибизди сактап калганга көп мүмкүнчүлүк болот. Экинчиси, биз демократия аркылуу ушул улуттук тарыхты, руханий байлыкты, религияны, традицияларыбызды өнүктүрүш үчүн экономикалык өсүү болуш керек. Экономикалык өсүү үчүн менин көз карашымча, мен саясатчы катарында так билем, ал бизге ошол адам укугу, эркиндиктер, демократия аркылуу гана келет. Анткени ошол негизги баалуулуктар, эркиндик, демократиянын баалуулуктары экономикалык өсүшкө алып келет дагы. Экономикалык өсүш болгон жерде сөзсүз түрдө маданий, тарыхый, руханий жана дин өсө баштайт дагы. Ал жака мамлекет көбүрөөк инвестиция жасай баштайт. Эгерде мамлекетибиз жакыр болсо, мамлекетибиз авторитардык бийлик боло турган болсо, андай мамлекетте эч кандай руханий дагы, идеологиялык дагы, традициялык дагы дүркүрөгөн өсүү болбойт. Бирок мурдагыдай эле, жана мен айтып кеткендей эле, миңдеген жылдар бою сактап жүргөн сыяктуу өзүбүздүн традициябызды, тарыхыбызды, маданиятыбызды бир кандайдыр бир деңгээлде сактоого азырынча мүмкүнчүлүгүбүз кала берет. Бул улуттук программанын дагы бир өзгөчө көп орун берилиптир. Бул салттуу үй бүлө. Салттуу үй бүлөнү сактап калуу, чоң ата, чоң апалардын институтун калыбына келтирүү, бала тарбиялоодо, турмуш курууда болобу, ошо салттуулукту, салттуу динди, салттуу үй бүлөнү сактоо деген пункттар бар экен да. Сиздин оюңузча салттуу үй бүлө деген эмне? Жана салттуу дин, ата энелердин жанагы чоң ата, чоң апалардын институту деген сакталганбы азыр? Мен жанагы эле айтып кеткендей эле, бул деле бизде жеткиликтүү деңгээлде, ар бир ошол үй бүлөлүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде бул институттар традициялык сакталып келатат. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтсам болот. Мен өзүмдүн ата энемдин колунда эмес, мен чоң атамдын колунда өскөм. Анан азыр убакыт өткөндөн кийин бир топ, мен сыймыктанып айта алам, ошол чоң атамдын колунда өскөндүгүм мага бир топ ошол турмушумда кандайдыр бир ийгиликтерге жеткенге, бир жакшы сапаттарды алганга түрткү болду. Себеби чоң ата менен чоң ананын колунда өсүп калган балдар, неберелери бир топ эрке болушат да. Эрке деген менин көз карашымча бул ошол демократиялык өлкөлөрдөгү балага көбүрөөк эркиндик берип, баланы тыйбай, басмырлабай, бирок ата эне багыт берүү менен өстүргөн тарбиялоо эсептелет да. Мына ошол чоң ата менен чоң ане биздин ушул традициялык институттарыбызда ушундай тарбия берген институт болуп эсептелет да. Ошондуктан менин өзүмдүн жеке айта турган болсом, ошол мүнөзүмдө мага тарбиянын берилишинде чоң атанын, чоң аненин тарбиясы аябай маанилүү болду. Ошол аркылуу мен өзүмдү демократиялык багытта тарбияланган адам жана демократиялык саясатчы болдум деп айта алам да. Эми аны дагы күч менен таңуулоо, мамлекеттик саясат кылуу бул эч кандай жыйынтык бербейт. Албетте биз мамлекет катарында айта берсек болот азыр мунун бардыгына. Бирок мамлекетте азыр буга эч кандай ресурс жок. Эгерде ушуну бир кандайдыр бир мамлекеттик саясат катарында, мамлекеттик тарбия институт катарында мамлекетке жарыялайбыз, таңуулайбыз дей турган болсок, анда биз бул багытка көбүрөөк инвестиция кылышыбыз керек. Мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүшү керек. Мен толугу менен ишенем, бул жака эч кандай каражат бере албайт азыр. Ал мүмкүн эмес. Биз азыр айлык бере албай кала турган убакытка баратабыз, бир жаңылмасам бир жарым жылдын ичинде. Ошондуктан бул сөз түрүндө айтылат, иш түрүндө бул ишке ашпай турган нерсе болот. Идеология, традиция, диний өзгөчөлүк, тарыхый кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, булардын бардыгы биздин биринчи кезекте саясатыбызга, ал кандай саясатты тандайбыз? Демократиялык саясаттабы же болбосо жокпу? Экинчисинде мамлекетте жайгашкан, мамлекетте орногон саясий системага байланышкан болот. Канчалык биз туура башкаруу моделибизди, саясий системабызды тандай турган болсок, ошого жараша андан кийин гана ушул баалуулуктарды мамлекетте жылдырганга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Азырынча бизде жанакы мамлекетке келген бийликтин өкүлдөрү айтып аткандай, бийлик айтып аткандай, бизге бул багытта көңүл бөлүүгө мамлекеттин ресурсу, каражаты жана мамлекетте даяр кадрлар жок эсеп.